Бишкекте кичи автобустун жүргүнчүлөрүн отверка менен коркуткан жарандар кармалды. Бишкекте коомдук транспортто жүргүнчүлөрдү коркуткан жарандардын өздүгү такталып, иликтөө иштери жүрүүдө. Бул тууралуу бүгүн 9 августта Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, социалдык тармактарда коомдук транспорттордун ичинде отурган белгисиз адамдар жүргүнчүлөрдү коркутуп жаткан видео тараган. Видеодо коркутуп жаткан жарандардын бири белгисиз нерселер менен куралданганын көрүүгө болот. Бул факты Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын милиция бөлүмүнө катталып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ыкчам иликтөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери дароо кылмышкерлердин изине түшүп, алардын өздүгүн такталып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Алар мурда бир нече жолу соттолушкан. 1994-жылы туулган КЖ жана 2005-жылы туулган АР болуп чыкты деп айтылат маалыматта. Гезит журнал түркүн сайттардан сиздер автобусталарды жана механиктерди издеп тажадыңызбы? Анда сизге автомен тиркемеси жардам берет. Бул жерден автобусталарды, механиктерди, эсто жана детейлинг борборлорду табууга өтө ыңгайлуу. Эми автоунааңызга байланыштуу маселени үйдө отуруп эле тез арада чечсе болот. Автомен мобилдик тиркемесин App Store жана Google Play'ден жүктөп алыңыз. Акысыз тиркеме Ширетмен. Эми сиздер миңдеген жарыяларды сайттардан, журналдардан жана башка социалдык тармактардан карап олтуруп, чалып издөөнүн кажети жок. Болгону үйдө отуруп эле бир баскыч менен телефон аркылуу App Store'дон же Google Play'ден Ширетмен тиркемесине катталып, миңдеген мыкты ширетүүчүлөрдү сизге керектүү аймактардан таап алсаңыз болот. Ошондой эле Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрүн көрсөңүз болот. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркемени көчүрүп алыңыз. Жөн гана шылтоо таап, кысым кылуу. Садыр Жапаров АКШ сенаторуна жооп берди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүгө көмөктөшүп жатат деген АКШ сенаторуна жооп берди. Өлкө башчы кабар агенттигине берген маегинде Кыргызстан батыштын санкцияларын айланып өтүүгө жардам берип жатат деп шектенүүгө эч кандай негиз жоктугун билдирди. Россия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 чакырым чегара тилкеси бар. Россия кааласа деңиз же темир жол аркылуу эшелон же баржа кылып каалаган товарын ташытып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бара жаткан жеринен Казакстанда кармалды. Бул дрондор айыл чарба багытында болчу деп түшүндүрдү. Ошентсе да биз дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз. Менин атыма сенатор эле эмес, төбөсү көрүнгөн чоңдордун баарына эле андай каттар көп келип турат, деди Жапаров. Президент эптеп эле шылтоо таап, өлкөгө кысым көрсөтүү аракети болуп жатканын белгиледи. Муну мен жөн гана бир шылтоо таап, Кыргызстанга кысым кылып, өздөрү жака тартуу деп билем. Андайга жол бербейбиз. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Бардык өлкөлөр менен бирдей мамиледе болобуз. Россия Украина маселесинин башталышында эле нейтралдуубуз деген позициябызды билдиргенбиз. Ошондойн жазбайбыз. Биз позициябызды бир тарабына өзгөртүп койсок эле, ошол тарабына жеңип кетпейт. Бизден көз каранды эмес, деди Жапаров. Katılımlar oldu mu? Muzika Sigara çekip oraya. Tohta. Sigara çekip o. Sigara çekip. Бишкекте ич кийим кийип бийлеген тиктокер кармалды. Бишкек шаарында тиктокер баңгизат сактоого шектелип кармалды. Бул тууралуу Бишкек 24 маалымат агенттигине укук коргоо органдарындагы өздүк булактар билдирген. Маалым болгондой, 8 августта милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн тинтүүдө андан баңгизаттар табылган. Учурда табылган наркотикалык заттардын аттары жана көлөмү такталып жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда кармалган тиктокер буга чейин түз эфирде аялдардын ич кийимин кийип бийлеп сынга кабылган. Batıldı bas. Vidişler açıdı. Batıldı bas. Merimdi vallah şunday bir sınavını salıp koydu.
Албетте мен ойлойм, албетте мунун аркасында бир жакшылык бар. Мен бул нерсени атайлабадым, аны өзүң да билесиң. Көрүп атасың, бардыгы мага жабышып, имамдардан бери, муфтилерден бери барып суроолорду берип, Кыргызстанга күйүмүш болуп, Аллах күбө, Аллах көрүп турат, бирок бир адамдагы бир мусулманчылыкты ойлоп адам жок, толку өзүн ойлоп, жакшы көрүнүү максатында, элге таанылуу максатында кылып атканы ачык айкын. Кече кары Азирети Кыргызстандын муфтисине дагы сөздү жеткизип барышыптыр. Бул көрө албастыктын бир белгиси. Ал өтө туура сүйлөгөн, мен обращение кылдым ал кишиге. Иншалла мен Аллахка ишенем. Эгер сен дагы өтө жүрөктөрүң ооруп, намыстанып, эл бетинде эле карагандан кыйналып аткансың, мен анда эле билип турам менчи. Мен да ошого балдарымы да кучактап өпкөндөн дагы мен уялып калдым чындыгында. Ушунчалык өкүнүп аткан күнүм болуп атат. Майли бул күндөр дагы өтөт. Мен ойлойм, Аллах Таалага бул нерсенин аркасында бир жакшылык бар. Аллах кимге бир аркасына бир жамандык бир нерсе берсе, мунун аркасында сөзсүз жакшылык бар деп мен айтам. Мен бирок муну атайлабадым. Муну бир гана Аллага гана айта алам. Мээримдүү Аллах, көрүп турган Аллах, жүрөгүм таза экенин Аллах. Ушул нерсени жүрөгүм таза менен, жакшы оюм менен, ушул балдарымдын эмчегин чыккан деген эпчикти тагынганым мен деген оюм менен кылдым аны. Харам ой эмес. Эгер жан намыстанып, сени дагы жеп атат, жүрөгүң ойлонуп атат, акылы менен кылып, мен ошон үчүн силерди кетиргенге туура келдим. Жалгыз калганга туура келди. Бир туугандар даже мен бир туугандарыма да чала албай атам. Албетте бир туугандарымды да жакшы көрөм. Алла үчүн бир туугандарым эмес, даже адамдардын да бетин караганга ушунчалык уялып турам. Эгер намыстанып папамдар намыстанган болсо, мени убактылуу унут же жашабай атам деп официальный түрдө жарыя кылып жашабайм депчи. Мен бирок балдарымды өтө жакшы көрөм. Бул нерсенин аркасында мен ойлойм жакшылык бар деп. Мен ушундай бир күн иншалла Аллах өмүр берген болсо, кудуреттүү жараткан Аллах мага ушундай бир ийгилик берген болсо, ушундай бир кайтам. Ошол элдер, мени шылыңдап жүргөн адамдар иншалла бир күнү бардыгы мага рахмат айтып, ыраазычылыгын билдирет. Албетте мен жүрөгүм менен сүйлөп атам бул нерсени. Аллах бар, көрүп турат. Азыр ушул момент мен сүйлөгөнүмдү да угуп атат. Ошондой жан. Мен ошого силерди кетиргенге туура келди. Даже силердин бетиңерди каралганында да өзүм жек көрүп аттым өтө. Бирок Аллах барын көрүп турат. Ким не десе десин, бир күнү Алла да бар аларга. Ахиретте